Борбор калабызда 13-июнь күнү кыргыз элинин сейрек кездешкен айтылуу балбаны Каба уулу Кожомкулдун жаркын элесине арналган эркин күрөш боюнча эл аралык мелдеш өткөрүлдү. Аталган мелдешке Казакстан, Монголия, Россия, Тажикстан, Түркия, Өзбекстан жана Кыргызстандын балбандарынан турган командалар катышты. Мелдеш 1962-жылдан тартып өткөрүлүп келет. Жыл сайын чет мамлекеттен келген катышуучулардын саны көбөйүүдө. Финалдык беттешти Жаштар иштери, диний тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин директору берди. Саламатсыздар, урматтуу бүгүнкү мелдештин катышуучулары, урматтуу коноктор, спортчулар, калыстар тобу, уюштуруучу комитет. Өкмөткө караштуу Жаштар иштери, диний тарбия жана спорт агенттигинин атынан бүгүнкү Каба уулу Кожомкулдун жаркын элесине арналган эркин күрөш боюнча эл аралык мелдешти ачык деп жарыялайм. Атактуу балбан атындагы турнирге бул убакка чейин дүйнөгө белгилүү балбандар, Азия чемпиондору катышып, тажрыйба топтошкон. Бүгүнкү мелдештин жыйынтыгы менен эркин күрөш боюнча кыргыз курамасы түзүлөт. Балбандар мелдештин байгеси жана сентябрь айында Казакстанда өтүүчү 2020-жылдагы Олимпиада оюндарына лицензиялык дүйнө чемпионатына катышуу үчүн курама командадагы орун үчүн да таймашты. Мелдештин жыйынтыгында кыргыздын 4 балбаны алтын медальга ээ болду. Мына бүгүн атактуу биздин өзүбүздүн батырыбыз, балбаныбыз Каба уулу Кожомкулдун турнири бул. Бул турнир баягы илгертеден бери келе аткан турнир да, сайыс убагынан бери. Бүгүн ошо 57-чи жолу өтүлүп атат. Бул турнирде көптөгөн баягы атактуу балбандар күрөшкөн, ошол баягы илгерки СССР убагында Олимпиаданын чемпиондору, дүйнөнүн чемпиондору күрөшүп ушу турнирден мындай опыт алышкан да. Мына быйыл аябай мына күчтүү турнир болду. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, эртеден ар бир күрөш балбандар акырына чейин күрөшүп, мындай аябай кызыктуу оюндар болду. Бүгүнкү күрөш болду да бүгүнкү күндө. Командалар да көп келди. Мына Казакстандан 3 команда келди. Мына 1-чи, 2-чи, 3-чү номерлары келишти Казакстандан. Өзбекстандан да келишти, Тажикстандан, основной сборный балдары келишти да, команданын, курама команданын мүчөлөрү. Андан сырткары мына Түрк мамлекетинин эң күчтүү балбандары келди. Дүйнөлүк чемпион, Европа чемпиондору келишти бүгүн. Күрөштүн түрлөрү боюнча мелдеш Бишкекте 2 күндөн бери уланып жатат. Чет элдик балбандар мындан 1 күн мурун өткөрүлгөн Радбек Санатбаевдин жаркын элесине арналган грек-рим күрөшү боюнча эл аралык турнирге да катышышты. Анын жыйынтыгында Кыргызстандын грек-рим күрөшчү балбандары 10 салмакта ойнотулган медальдардын 9 алтынын жеңип алышкан.